Барыңыздарга ассаламу алейкум, урматтуу биздин YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү. Мына бүгүн биздин тулпарыбыз жумушка даяр болду. Лицензияга жаңы жылга чейин лицензия алып жабылган болчу. Тапшырганга үлгүргөн жокпуз. Эми жаңы жылдан кийин тапшырып, бүгүн келди лицензия. Брендти жасадык, бирок брендке фотоконтролго өтпөй жатат. Себеп дегенде муну ылдыйраак жабыштырып коюптур. Брендти бизге мына жакын жер Юго-Западный метро. Анохина 38де, Анохина 6да жасашат балдар, кыргыз балдар. Кече жаңы балдар келиптир деп жаткан, ошолордун видео ошибкасы. Номерди да жаңыладык, башка эмеге өткөрүп. Азыр менин оюмда сыйрып туруп, кайрадан жабыштырып көрөбүз. Бүгүн мечиттин оң жак тарабын көрсөтөлү, мына. Келдиңиздер. Солго бурулуп кирдиңиздер. Ой. Месталар толуптур. Кимге кол көтөрүп атат? Барыңыздардын жума күнүңүздөр берекелүү болсун, урматтуу көрүүчүлөр. Видеобуз жакса лайк басып, комментарий жазып, поделиться кылып колдоп коюңуздар. Ана мосттун асты ушундай туугандар. Алдыңғы бир чыгарылышта жолдун аркы бетин көрсөткөнмүн. Эч кандай мучениясы жок эле келип коюп коесуздар. Деп жатабыз. Тилекке каршы брендти яны туура эмес жабыштырган экен бул жака. Мен сыйрып жогору көтөрдүм да. Буну жанагы Анохина 6да балдар жаңы алмашкан экен. Бул жака шашканы унутпайыптыр. Бренд бербей калды 2013 солярис. Кимдер иштеп жаткан болсо, кабарын айтып койсоңуздар, сиздерде бренд барбы, жокпу? 2013 жылгы автоунааларда таксилер сиздерден суранычы. Анан 10 февралга чейин жабылды бренд. Буюрса оңдоп 10 февралдагы өткөнгө аракет кылабыз. Парковка маселесиге кайта турган болсок, урматтуу көрүүчүлөр, мен баягында эле айттым сиздерге. Ушундай болот бир күн деп. Туурабы? Азыр бул жерде айткандай эле, азыр бул жерде бир инсандын шоруну курутуп атат. Туура киргенге аракет кылалы тууганда. Бул жерде асылып калыптыр. Ошон үчүн туура кириш керек болчу да. Биякта ГАИ иштеп жатат. Походу водитель турат. ГАИ менен спор кылып. Азыр эми бул жер туура эмес болуп жаткандан кийин албетте алып кеткенде штраф турганга окугу бар. Бош. Болот, нары жак кирип койсо болот. Атет эмнеге жүктөп алат дедиңби? Автобус. Нол жерге койгон да булар. Тротуар мененчи. Өзү негизи светофордон кирип айланып келип койсо болот. Машиналар кирип жатат го. Ошол жактан. Булар болсо мынау эмеден кирип пешоход менен жүргөн жерден жүрсө, конечно. Ичим бойло ошол жерге коюп жатат. Бардырдан эле кирип жатышат. Бул жак уже толуптур. Парковкач. Тет и жактан кирип коюш керек болчу.
Hazır biraz görünüp eкен урматтуу көрүүчүлөр. Мына тут коюучу линиясы. Бул жагы жайланма сыягы. Көрдүңүздөр? Ушуну менен катар турсак болот. Потому что если мы вот эту дверь откроем, двойную, а там люди сидят, у нас будет вытяжка в купол. Там есть отверстие специальное. Серый И полоса так продукт турсак. вам покажется. Азыр Поэтому уже закрываем. Нижние тяг этажи, они открываются, карасаңыздар уже переходят, там такого әркім ветряка нету. каалагандайга коюп А жатат. тут закрыто. Вот таспихат Ошентип сделать, айтып көрөчү. пожалуйста. Жылып кетет да. Так что здесь тот, кто говорит, что это бида, есть много ребят, молодежи, которые заморочены на слове бида, не вопрос. Про бида мы сказали, есть понятие бида хасана, понятие бида сия, поэтому понятно. Здесь можно по поводу таспихата. Давай, брат. Хотя вот тас обрежён, теперь правильный. Можно көрінеді таппайлы матпалық ер. Cuma bitti buyursa. Demek akırın çıkıp geçişimiz gerek. Мынакей парковкага сулуу болуп кирип сулуу болуп чыгып кетебиз. Туура кирип туура чыгуу жолу. Барыңыздарды чакырам. Азыр бордюрдан да ачылып жатышат, бордюрдан. Самый главный кыргыздар. Шерминде бой. Сөз бай. Так, достор, ушундай текшерип жатышат. Номерди сразу планшетиге завить этип атат. Штраф, протокол. Планшетин көтөрүп Москванын азыр ар бир бурчунда турушат. Машинасын учетко койбогондор же учеттун барбы жокпу билбегендер текшерип тактып алыңыздар. Азыр рейд жүрүп жаткан учуру Москва боюнча.